Билим берүү тармагындагы дагы бир жакшы жаңылык биздин Бишкек шаарында жайгашкан Ерматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайында атайын сырттан окугандар үчүн бала карай турган атайын бөлмө уюштурулуптур. Мында сырттан окугандар балдарын каяка коерун билбей аткан учурда бул жерге алып келип балдарын тапшырып коюп сабакка киришет экен. Сабактан чыккан чакта окуу жайдагы күндүзгү окуган студенттер аларды карап алган билимдерин ушул жердеги практика аркылуу бала багуунун сырларын, бала багуунун методикаларын үйрөнүшүп атыптыр. Булардын эне тасы азыркы сабакта. Тоскоолдук болбосун деп биз моду бактабыз. Сабакка таштап кирип кетип, анан чыгып алып кетишет. Бул эми акы төлөнөбү, төлөнбөйбү? Жок, төлөнбөйт. Буларга как практика катары тияктарын үйрөнгөн ыкмаларды бул жерде ошо балдардын. А так садикетке башат, студенттерибизчи. Бирок бул жерде ошо заочниктерге шарт түзүп берели. Бир кызыбыз канча 3 баласын тең алып келди өткөндө. Физикалык бөлүм жасайт. Балдарды караганча кан бакча иштей баштагандан бери сырттан окуган студенттердин сабакка катышуусу 98%га жеткен. Бул саамалык балдарын карай турган адамы жок жаштар үчүн асмандан издегени жерден табылгандай болуптур. Азыркы маалда менин 4 балам бар. Эки чоңу мектепте окушат. Ал эми ошо экөө кичинекей болуп, үйдө карай турган киши жок. Кээде сабакка келбей калган учурларым да болчу. Анан быйыл раз бала бакча ачып коюп, аябай сүйүндүк, сабактан калбай келип жатам. Балам аты Алим, азыр 11 айлык. Жолдошум да аябай ыраазы болуп, ал дагы тынч жумушка кетет раз. Кимге тыштайбыз дебей. Теория менен негизи практиканын айырмасы эки башка. Ошол теорияда мисалы сабактарды өтсөк, мисалы практика жүзүндө биз ошолорду көрүп, балдар менен иштешкенди үйрөнүп, дагы да өзүбүздүн билимибизди жогорулатып, мисалы балдарды кароо бул эң мындай жоопкерчиликтүү иш. Көңүл бурууну аларга, мисалы ушул ойногондо деле бул оюнчук менен кандай ойнойт, ошолорду үйрөтүп атабыз. Көнүп калышпайбы? Көнүп калдык. Буга чейин да практикага барып көргөнбүз да. Бала бакчагачы. Атың кем? Ачыба. Канчага чыктың? Ачы. Сага жагабы ушул жерде жүргөн? Эжекең жакшы ойнотобу? Бишкек музыкалык педагогикалык институттун мектепке чейинки билим берүү адистигинде 9-11 класстын базасында жана сырттан окуу формасында жүздөгөн жаштар билим алат. Алар борбор каалабыздагы мамлекеттик бала бакчаларында педагогикалык практикаларын өтүшөт. Андан сырткары окуу жайда уюштурулган балдар бөлмөсүндө алган билимдерин бышыкташат. Жалпы эмгек жамаатыбыз болуп ишке ашырдык жана студенттерибиз буга абдан көмөкчү болушуп, атайын түзүлгөн графиктин негизинде балдарды карашат. Жөн гана карап койбостон ошо балдардын кыска аралыкта окутуу да бул кыска аралыкта болсо да балдардын бул билим пайдабалын түптөөгө өзүңүздөр билгендей билим башаты бала бакчадан башталат. Бала бакчада сөзсүз түрдө тажрыйбалуу тарбиячы билим бериш керек. Ал эми биз ошо мыкты тарбиячыларды даярдап чыгарган эң алдыңкы окуу жайлардын бирибиз. Апасын эстедиби же бизден чоочуркадыбы чыргоолонгон Алим небере күтүп аткан Уланбек мырзанын кучагында соронуп эле калды. Министрлик тарабынан дагы ошо мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүшүбүз керек. Ушундай мини бала бакчаларды, окуу жайларды ачыш керек деп атышат. Эми биздики мини бала бакча болбосо дагы жок дегенде ушундай бир балдар ойночу бөлмө деп коебуз да. Анан бул жер тажрыйба бөлмөсү. Анан балдардын бул ошо небере таттуу болот дегендей мына бул деле неберени баккандай эле болуп атам азыр. Жогорку окуу жайларында балдар бөлмөлөрүнүн ачылышы билим берүү тармагында эле эмес, жалпы коомчулук колго ала турган мыкты саамалык. Калия Карыбекова, Темир Малик Миңбаев, билим жаңылыктарына.